Assalamu alaikum, кандайсыздар достор? Сиздер менен көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Бүгүн атам менен эме аттуу чыгарманын комузда чертилишин үйрөнөбүз. Өткөнкү сабакта мен 3 чыгарманы тандоого койдум эле, ошол үчөөнүн ичинен ушул чыгарманы сиздер тандадыңыздар. Андыктан бүгүн ушул чыгарманын комузда чертилишин үйрөнөбүз. Жана кийинки сабакка да 3 чыгарманы калтырам тандоого, андыктан активдүү болуңуздар. Ошол 3 чыгарманын бирөөсүн сиздер тандап бериңиздер. Эмесе атам менен апама чыгармасына киришебиз. Бул чыгарманы көптөгөн ырчылардын аткаруусунда угуп жүрсөңүздөр керек. Кыргыздарда да аткарып жүрүшөт, казактарда да аткарып жүрүшөт. Негизинен бул чыгарманы бүгүн 4-томунан черткен үйрөнөбүз. 4-томдо ноталардын жайгашуусун мурунку сабактарда үйрөнгөнбүз. Биринчи кылдан си, до, ре, экинчи кылдан ми, фа, соль ноталарын басабыз. Жана бул ырда кайрымага келгенде 5-томго түшөбүз. Эмесе ырдын чертилишин баштайбыз. Чыгарманын чертилишин баштайбыз. Негизинен терип алсак жакшы болот. Эгерде терип албайбыз десек, анда эки ылдый өйдө кайра ылдый ушундай шилтемди алсак болот. Эмесе чыгарманын чертилишине киришебиз. 4-том ми нотасынан баштайбыз. Ми, ми, фа, ре, ми, до, си, ла, 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 ла. Ми, фа, ре, ми, до, си, ла. Fa, fa, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re. Дайыр жолу. Fa, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re. Андан кийинки көтөбүз. Fa, sol, fa, mi, re. Si, do, re, mi. Дайыр жолу. Fa, sol, fa, mi, re. Si, do, re, mi. Ушуга чейин келгенден кийин кайра ушуну дайыр жол кайталайбыз. Андан кийин 5-томго түшөбүз. 5-томго түшкөндө 4-томдо фа нотасын баскан ортонун ордуна эле сөөмөйдү коюп коебуз. Ла, фа, сол, соль, ла, соль, фа, ми, ре, до, ре. Дайыр жолу. Ми, ре, до дегенде кайра 4-томго чыгабыз. Дайыр жолу. Ла, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, re. Андан кийинки көтөбүз. La, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, do. Дайыр жолу. La, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, do. Si, do дегенде сиден доого фаршылап кылып койсоңуздар болот. Андан кийинки көтөбүз. Дайыр жолу. La, re,
до си ла 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 ла. Биринчи кайрманын биринчи кайталанышында ми ми фа ре ми 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 дейбиз. Ал эми экинчи кайталанышында болсо ми ми фа ре ми ми до си ла 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 деп бүтөбүз. Эми башынан этегине чейин бир черт көрөлү. Мынакей достор, ушинтип бүгүн атам менен апама аттуу чыгарманын комузда чертилишин үйрөндүк. Мен айтып кеткендей, 3 чыгарманы тандап алып турам. Ошол 3 чыгарманын кайсынысын көбүрөөк тандасаңыздар, эмкиде ошол чыгарманы чыгарабыз. Эмесе кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар, аман болуңуздар.